Суперинфо гезитинин жаңы санында. Хитмейкер Эрлан Андашевдин жапчаңы маегин окуй аласыз. Иштегеним өзүмө жагып жатат. Эми алаксыбашым керек дейт ырчы. Орусияда 14 кыргыз жараны кырсыктан каза таап, кыргыз элинин көз жашын агызды. Мигранттарды эзген катаал эрежелер качан жеңилдейт? Баламдын көзү көрбөй жатканын 4 айында байкап калдык. Ошондон бери тынч уйку жок дейт 38 жаштагы эне. Алпаруучу манасчы Азиз Биймырза уулун кепке тарттык. Алпаруучулукту сүйөм, мага элдин көзүндө болуу жагат дейт ал. 130 ырга обон жараткан Эгемберди Талипов менен баарлаштык. Мен жараткан обондордо ырчылар талашып ырдашат дейт ал. Жакында 1-сентябрь эскилиги жетип кулаганы турган мектептер тууралуу кеп кылабыз. Шоумен No Name командасынын лидери Мурат Жалиев апасы экөө кызыктуу маек куруп беришти. Апамдын оромосун тамшанып жейм дейт ал. Жогорку кеңештин депутаты Жаныбек Абировдун маегин окуңуз. Менин саясатка аралашуума Иса Өмүркуловдун салымы чоң дейт эл өкүлү. Кыргыз салтында махыр берүү деген болгонбу. Эркек жубайына махыр бербей койсо эмне болот? Теолог айтып берди. Ырчы сагыныч кандай айдоочу? Жолдогу видео көзөмөлгө бир дагы жолу түшкөн эмесмин дейт ал. Гезитти ысык кезинде окуп, ырахат алыңыз.